негизи бузуп ага дагы каражат кетирип андан көрө өзү эле туру берген жакшы го дейм. Бул эми тарых. Бул тарыхтан эч кимибиз качып кутула албайбыз, туурабы? Эми өзүбүздүкүн кыргыздардын койсо болот. Андан башка белгилүү биздин инсандар көп эле го. 15 январда Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев эски аянтта турган Лениндин эстелигин алдырууну сунуштады. Депутат Исхак Масалиев кесиптештерине кайрылып, Лениндин эстелигин демонтаждоо тууралуу маселени көтөрбөөгө чакырды. Анын айтымында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө Лениндин кошкон салымы чоң. Буга байланыштуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайыр Орунбеков маселени көтөрүп, эстеликти буздуруу тууралуу план жок экенин билдирди. Бирок коомчулукта Лениндин эстелиги дагы да талкуу жаратууда. Мындан улам биздин редакция элдин оюн билип көрүүнү чечти. Азыр Кыргызстанга билем, кереги тили жок окшойт да. Эми өзүбүздүкүн кыргыздардын койсо болот. Ленин билбейм, мурунку илгерки эме болчу да. Андан башка белгилүү биздин инсандар көп эле го. Эми эгерде чыны турдагы сол иштин площади болсо, конечно, ал кишинин эстелиги туруш керек. Мындай алса да. Эми Ленинди бөлөк нормальный жерге жылдырып койсо болот. Бул эми тарых. Бул тарыхтан эч кимибиз качып кутула албайбыз, туурабы? Жерге жылдырып койсо, баягы турдагы сол иштин атында болгондон ал жерде ал кишинин эстелиги туруш керек, чыны эми коюлгандан кийин, туурабы? Менин оюм ушундай. Ленин эстелиги эми СССР убагында болгон, азыр билбейм, эми көпчүлүктүн сурамдуулугу менен айта албайм. Жеке оюм эми болсо турса деле тура берсин деп ойлойм. Менимче ошондой коюп деле койсо болмок. Эч кимге зыян деле жок да. Я думаю, что это часть, и мы не должны ее как-то убирать. И сносить тоже, мне кажется, не стоит. Но если только на его месте какого-нибудь кыргызского, может, батыра не поставить. Мен айтмакмын керек деп, анткени канчада Ленин СССРдин убагында кыргыздарга көбүрөөк жардам берди да. Кыргыздын өнүгүшүнө азыркы абалына ошол Ленин деле салым бар да. Ой, ушул жерден эки бөлүнүп атат да, меники деле көпчүлүгүндөй. Бир чети Ленин эстелиги Кыргызстандын азыркы эгемендүү мамлекет катары кереги жок да. Если посмотреть со взглядом историка, то Ленин во время СССР жакшы эле немелерди койгон да. Кыргыздардын жерде отурукталышып калышынан да жакшы эле саясаттарды өткөргөн да. Анан думаю, кыргыздардын калыптанышына Лениндин чоң эле зор эле эмгеги бар да. Анан думаю, калганы деле оңго. Сизчи? Калсын. Негизи менин оюмча керек деп ойлойм. Анткени мурунтан эле турган эстелик өзүнүн ордунун эле тура берген жакшы эле го. Жаңысын негизи бузуп ага дагы каражат кетирип андан көрө өзү эле тура берген жакшы го дейм.